Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Туғандар, улуу Рамазан айында bu жақсылық қыла тұрған ай, Аллах Тағаламды таба тұрған ай, Аллах Тағаламды ыраазы қылып, өзүбүздү, үй бүлөбүздү тозок отунан сактай турган ай. Ушундай Рамазан айы Аллах Тағаламдын Кураны түшкөн ай. Ушундай улуу айларда, улуу күндөрдө урушканды, жараштырган, чачылганды, жинаган, үзүлгөндү улай турган инсандардан кылган болсун. Бир аз Кеңеш айылынын тургундары, ошол агабыздын жакындары, таныш билиштери кичине акча чогулткан экен. Бул агабыз кичине видео ачат кылып атабыз, иншалла ошо элден чогулткан акчаны бизге берип атат, өткөзүп берип атат. Assalamu alaikum dağarıcı hurmatlı cemaat. Kеңеш cemaati, aka-ukalar, mına sizlerden bergen akçanızlardı. Şu Ali Hacı'ga tapşırıp жатабыз, mına taşaka menen. Общий çoğulgan azetlik günde akçanın summası 143.914 rubl. Hazır bunu berip жатабыз, bugün Rusya'dan kelip деп атат акча. Kalgandağı berебиз. Mına bugünkü bergen çoğulgan akçalar uşu. Cemaat amanatımızlar mına. Allah razı olsun. Allah razı olsun cemaat, Allah Tağalam kabul kılsın. Bu yerde her bir sonunda sizlerden yardımınızlar var, sizlerden koşumçanızlar var. Allah Tağalam uşunday bereşen zat eken, cömert zat eken, Allah Tağalam uşunday merimli, ırayımlı, boreker zat eken. Siz balkim 100 so'm koşkondursunuz, balkim 50 so'm koşkondursunuz. Biroq Allah Tağalam sizge bir musulman bir tuğanına uy kuru berdi degan so'g'ib beretken. Allah Tağalam uşunday so'g'ibdi kızgınbay turgan zat eken, berip suyungan zat eken. İnsanға дағы, Аллаға дағы bir uçuda жагам десең, Алладан сурасаң, Аллаға жагасың, инсандан сурабасаң, инсанға жагасың. Аллах Тағалам ушундай инсандардан кылсын бардыгыбызды, инсандарга дагы, Аллаға дагы жага турган. Бирок туугандар, инсандын ыраазылыгын издегенге караганда, Алла Тағаланын ыраазылыгын издеген Аллах Тағаламдын алдында артык болот. Себеби инсандарды эч качан ыраазы кыла албайсың. Инсандарды ыраазы кылыш өтө кыйын. Бирок бүткүл ааламды жараткан падышалардын падышасы болгон чексиз меримдүү, чексиз ырайымдуу боорекер Аллах Тағаламды ыраазы кылыш жеңил. Бир инсанга 100 сом берсең, балким ал эмне мени шылдыңдап атасыңбы деп, ал туура эмес түшүнүшү мүмкүн. Ал сага ыраазы болгонго караганда наразы болуп калышы мүмкүн. Бирок Аллах Тағалама 100 сом эмес, 1 сом дагы бере турган болсоң, Аллах Тағалам ошол Аллах жолуна берген 1 сомуңа дагы ыраазы болот. Ошол Аллах Тағаламдын ыраазылыгын тапкан, акыретин курган, бул дүйнөдө башкалардан үлгү алуу эмес, башкаларга үлгү болуп жашаганга, сахабалар сыяктуу өмүрүнү, малыны, каныны, жаныны Алла жолуна сарптаган, башкаларды сүйүндүргөн, кубандырган, жетимдердин башын сылаган, кедейлерге жардам берген, муктаждыктардын муктаждыгын чечкен, ушундай күнтүм хайра умматин ухриджат линнас деп Аллах Таалам Куранда мактаган, ушундай Куранда макталган инсандардын пайдасы үчүн чыгарылган үммөттөрдүн катарында кылган болсун. Себеби мен ахсантум фи анфисикум дейт Аллах Тааламчы. Караңыздар, бул жерде ким жакшылык кылсын, жамандык кылсын, пайда берсин, зыян берсин, жакшы сөз айтсын, жаман сөз айтсын, бирөөнү күлдүрсүн, бирөөнү ыйлатсын, эмне кылса өзүнө деп айтып койду да. La hamma kasabat va alayha mat kasabat deydi. Kim жакшылык кыла турган болсо пайдасы өзүнө, ким жамандык кыла турган болсо зыяны өзүнө. Ушул Рамазан айында бардыгыбыз аракет кылайлы. Бул жакшылыкка себеп болуп аткандыгыбыз үчүн дагы Аллах Таалама эсеби жок, чексиз шүгүрлөрдү кылайлы. Себеби ар бир инсан алаканча Аллах Таалама жалбарып дуа кылыш керек. Алла жакшылыкка себепчи кыл, жакшылык иштерди, жакшылык амалдарды кылганга мүмкүнчүлүк бер депчи. Бирок сизи биз ушундай бир дуа кылбасак дагы, Аллах Тааламдан сурабасак дагы, Аллах Таалам ушул жакшылыктарга себеп болот атат. Жакшы амалдарды, үлгүлүү амалдарды, башкаларга ибрат боло турган, башкаларга сабак боло турган, мусулмандарды ынтымакка, биримдикке чакыра турган, башкаларды дагы Аллах Тааламдын жолуна бейишке чакыра турган ушундай жакшылык амалдарга себеп болот атат иншалла. Ла ин шакартум ва азиданнакум, кимде ким шүгүр кылса көбөйтүп берет. Биз Аллах Таалама эсеби жок шүгүр кылабыз. Ушунчалык жакшылыктарга себеп болот. Ушул агаларыбызга дагы рахмат. Аллах Таалам ыраазы болсун. Эми биз го бойдокпуз. Жүрө беребиз, убактыбыз кенен. Эми бул агаларыбыздын бала чакасы бар, үй бүлөсү бар, бирок ошол керилегилен үй бүлөсүнөн ашып, ошол коңшубуз экен. Ушул коңшубузга жакшы болгондуктан кыямат күнү пайгамбарыбызга коңшу болуп калалы деген аруу тилеген максатта кызмат кылып аткан ушул агаларыбыздан дагы ыраазы болсун. Акчасын жөнөткөн мусулман туугандарыбыздан дагы мал дүйнөсүнө Аллах Таалам береке берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кудай буйруса аманатыңыздарды дагы жеткизип, өзгөчө башкача кылып
büyüğüzü daha bütürüyoruz. Az kaldı inşallah. Sanalı günler kaldı. İçinde ustalar işte da sıtkı fasatına da keçe ustalar düşkün. Bu kanday ele. Bütkün de kanday bu Kuday buyuruyorsa özümüzler koyuyorlar dostlar. Özümüzler babelesele inşallah. Daha görücü olur. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.